Ассаламу алейкум, ардактуу, кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кеңсай айылында сатыла турган 8 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адрес түшүндүрө берейин. Азыркы учурда мен Гүлбар айылынын кире беришинде турам. Бул жакта бүт бардыңыздар эле билесиздер. Бул жака кантип келем десеңиздер, Западный круговойн билесиздер. Ошол Западный круговойнан сиздер бул жака карап, Араванды көздөй бул жака карап келип атканыңыздарда Машина базарды жана ошондой эле Кеңеш айылын билесиздер. Ошол жактан өтөсүздөр. Бул жакта Аравандын аркасы бар. Араванын аркасынан өтүп бул жака киргениңиздерде бул жер Гүлбар айылынын центри болуп калат. Ал эми сатыла турган 8 сотук жер тилкеси болсо мына ушул тарапта жайгашкан. Бул жака кирсеңиздер биринчи Гүлбар айылы, андан ары өтсөңүздөр Кеңсай айылы жайгашкан. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жака карап түз кете турган болсоңуздар, Аравандын центрине карап барасыздар. Андыктан сиздер ал жака өтпөйсүздөр дагы. Мына ушул мен айткан көчөгө кирип, ичкериге түз 3-4 километр кире бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына ардактуу, кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул главный жол менен түз ичкериге киргениңиздерде, ушул эле главный жолдун оң тарабында, мына ушул тарапта маршрутканын конечкасы жайгашкан. Ош Гүлбар маршруткасынын конечкасы ушул жерде жайгашкан. Ушул маршрутканын конечкасына сиздер болжолдоп келесиздер дагы. Кайра эле ушул эле главный жол менен сиздер ичкериге түз 500 метр кирип барсаңыздар, чоң канал бар. Ошол каналдан дагы ичкериге түз главный жол менен 1 километр кирсеңиздер, сатыла турган 8 сотук жер тилкесинин алдына барасыздар. Кана жүрүңүздөр, кеттик. Мына ардактуу, кадырлуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен, главный көчө менен бул жака карап 2 километрдей ичкериге киргениңиздерде, бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, оң тарапта үйлөр жайгашкан, сол тарапта дагы бул жакта бир времянка турат. Ушуну болжолдоп ушул жерге келгениңиздерде, ушул эле жолдун оң тарабында, мына ушул тарапта 8 сотук болгон теп-тегиз жер тилкеси сатылат экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 8 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Жердин ээси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум ага. Алейкум салам. Ден соолук иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакшы. Сатыкка койдуңуз? Кичине акча керек болуп койдук эле. Жакшы. Бул жака адамдар көп эле жашайт экен, көчүп келген экен, Көп жашайт, мени баары жашайт. Көчүп келгендер бар. Бул жакта бир 10-15 үй бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ар жака кеткен уже биягы жапакан чыгып калат да. Мына үйдөмө кетсечи. Адамдар көп. Бул жак менен азыр түз кетсе каяка чыгып калат дейсиз? Жапалакка чыгып калат. Жапалакабы? Жапалакка чыгып кетет. Жакшы. Сатыла турган 8 сотук жер тилкеңиз мына жолдун боюнда эле экен да? Боюнда эле, мына дөңгө киргенде эле. Мына ушул жер экен да? Сегиз жерлерде, мына жерлерде. Мына ардактуу замандаштар, мына ушул 8 сотук жер тилкеси сатылат экен. Жери 8 сотук, кандай условиялар бар ака? Условиялары эми свет менен кошулган татасыңар эми 50 метр да. Свет келген экен, Светтер бар, татасыңар менен. Ушул жактан свет улап алыш керек экен. Суу маселеси кандай болуп калат? Суу азыр иштеп атышат, жакын арада чыгып калат дешти. Кудай калса чыгып калат, Кудай калса, эмнеде мектептин проекттери бар, көп эмнеде чектерчи өзүчү. Адамдар эми келип баштады да быйыл. Азырынча суу ташып ичип турат экен мындай айтканда. Суу ташып турат анан. Жакшы. Документ кимдин атында? Акамдын атында. Кошсо. Өзү келип өткөрүп берет, Өткөрүп берет, архитекторго барып, калган нотариус бойынча бар. Чек аралар такталганбы? Ооба, архитектордон биз кызыл документ кылып атканбызда келип, казык кагып, мына ушул силердин жериңер деп көрсөтүп кеткен да. Бул жака эми бул жерди жактырып калган адам алам деп келсе, өзүңүздөр түшүндүрүп көргөзүп коесуздар, Алам дегенде келсе, дагы чыккан архитектор да келет, өлчөйт, айтып берет, өзү дагы түшүндүрүп. Документи бар, кызыл китеби бар, Кызыл китеби бар. Жакшы. Бул жактан азыр эми мектеп садик проблемасы кандай болуп калат ака? Азыр эми уна 2 километр ылдыйда мектеп бар. Гүлбар айылында? Гүлбар айылында азыр 2 километрден калданчы. Жерге барып, окуп эми 2 километр келип турат да. Жакшы. Ал мияка таксилер 20 сомдон келет. Эгер таксини алып келсе, айылга келип таштап коет бияка 20 сом бөлөп кошсочу. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, угуп атасыздар, бул жакта мектеп садик проблемасы болбойт экен. Себеп дегенде ушул эле көчө менен ылдый жакка 2 километр түшсөңүздөр, Гүлбар айылынын мектеби, садиги бар экен. Ошол жакка бара берет. Ал эми бул жактан 2 километр түшө турган болсоңуздар, ошол эле мектеп садиктин жанында Ош Гүлбар маршрутунун конечкасы жайгашкан. Андыктан сиздер маршрут каттамы боюнча
мектеп садик боюнча проблема болбойт экен, бүт бардык шарты бар экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин бул жерди жактырып калган болсоңуздар келип толук маалымат алсаңыздар болот. Баасын канчада атасыз эмек, Башын ушу 300 деп атабыз. Эгер алам деп келсе дагы ырыма түшүп берейин, түшүп берем да. Баасы 300 миң экен, урматтуу көрүүчүлөр. Албетте эле ырымына жараша жакшы түшүрүп берем дейт. Эгерде алам деп келип жакшына сүйлөшсө түшүрүп беребиз дейт. Обмен жолдору барбы? Обмен жолдору бар. Эгер машина болсо же мал сал болсо деле караштыра беребиз. Боло берет, Боло берет. Жакшы. Болуп тур экен онда, ийгилик, Рахмат. Рахмат, ишиңерге ийгилик тилейм. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган теп-тегиз болгон 8 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Баасын сурап бердим, бүт бардык маалыматын бердим. Анда эмесе кимиңиздерге ушул жер тилкеси жаккан болсо, мен бул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, келип көрүп кетип толук маалымат алсаңыздар болот. Андыктан колдон чыгарбаңыздар, жолдун боюнда экен, теп-тегиз 8 сотук жер экен. Суу свет бар экен. Бул жакта маршруттук каттамга, жана ошондой эле мектеп садикке жакын экен. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар, жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө.